Анан кийин мына биз Садыр Жапаровду шайлайбыз дегени бул артында күч турат дегенден билебиз. Эмне себептен Жеенбековдордун кланы менен сүйлөшүп алды? Себеби Садыр Жапаровдун чыгып биринчи берген интервьюсун эмне деп айтты? Эгер ушундай оор абалда эмне кылыш керек эле? 61 депутат чогулуп туруп биз күтүп атканбыз, президент импичмент жарыялайт деп. Жаңы шайланган төрага импичментти кабыл алат деп биз күтүп атканбыз. Эл сыртта импичмент деп кыйкырып аткан. А бирок ал нерсе болгон жок. Садыр Жапаров чыгып эмне деп айтты? Садыр Жапаров чыгып биз президентти улам эле алмаштыра беребизби? Жеенбеков мырза аягына чейин иштей берсин деди. Же мен жалган айтып атамбы? Мен аны айта албайм, кантип озутуу керек. Бирок кечөөнкү шайлагандар Касмалиева, кечөөнкү шайлагандар Зулушев, кечөөнкү шайлагандар Абдылдаев жана башка депутаттар болду. Булардын бардыгы тең. Абдылдаевден башкасы, Мыктыбек Юсуповичтен башкасы. Өзүңүз айткандай биримдик менен Мекенем Кыргызстанда жүргөндөр. Булар бир күндө позициясын өзгөрттү дегенден алысмын. Бул биринчиден. Экинчиден, байкелерибиз өзүнчө координационный совет түзүп атканда Мекенчил жана башкалар чогулуп алып, ал жактан достуктун ичинен мыйзам одону бузуп туруп болгон 35 депутат менен 61 депутат болду деп мен тарыхта көрүп көрбөгөн кандайдыр бир доверенностьтар, ал доверенностьтарды көрсөткөн да киши жок. Шайлап алышты. Бул легитимдүү эмес. Мен ошол достукта болдум. Мени киргизбей койушту ичине. Мен фойесине гана кирип жана таштардын ыргытылып атканын көрдүм. Ошонун ичинде мындай уюшулган, күчтүү, мындай бир салмактуу жигиттер, бул көчөдөн келген жигиттер эмес. Булар атайын даярдалып, бир күн болобу, 2 күн болобу инструкциясын алып, муну киргизесиң, муну чыгарасың, могул журналисттерди чыгарбайсың деген бардык алдын ала даярдалган болчу. Келип бир жакадан баш